Чыңгыз менен сүйлөшүп көрдүңүз беле? Sen жакшы суроо бердиң. Бул сиздин намысыңызга тийбейби же башка жакка кетсем деп ойлонгон учурларыңыз болбойбу? Жок, мен жашоодо өтө деле жашоодон коркпойм. Чачын кырып салсын, татуировканын баарын жасап салсын. Сен буга чейин дагы мүмкүн бир күнөөлөрдү Алла Таалага жакпаган нерселер жасагансың. Сиздин мүнөңүз жөн эле элге таанылуу беле? Бул менин немемде бир питно мындай так боюнча калат деп мен ушундан коркуп калдым. Эмнеге момткен жокмун, эмнеге тигинткен жокмун дегендер болдубу? Адамдын эркин чектеп коюш бул тозогу да. Ушул кыйынчылыкта жаныңдагы тегеректеги адамдардын чыныгы жүзүн көрө алдыңызбы? Мээден ошол кетпей эле туруп алды. Уктабай калган күндөр болду. Мурунку Чыңгыз анан кийинки Чыңгыз деп экиге бөлүндүбү? Жаман аттатты. Тазалайм деген бир чоң максаттар бар менде. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү? Бүгүн дагы кызыктуу мейманым бар. Бүгүн мейманда актер, биз аны Алыкул Осмонов деп эле атап коебуз. Чыңгыз Мамаев мейманда. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Биз неме Алыкул дейбиз да силерди. Ооба. Ким десе Алыкулчу. Көнүп калдыңызбы? Ооба, албетте, баягы кино чыккандан кийин эле ошол Алыкул деп аталып калдым. Ошо эл деле мени Чыңгыз деп тааныбайт. Алыкул десең, ким десе Чыңгыз деп тааныбай калат да. Алыкул десең, Алыкулбу дейт да. Көнүп калдым. Жакшы. Бирок чынында эле аябай окшоштугуңар көп, өзүңөр деле байкайсыңарбы? Ооба, окшоштук бир аз бар да, окшоштук бар үчүн ошо убагында ошол Ырыс Окенова, Рахат Жуманазарова бар, ошо мени атайын таабынан тарткан да ошо. Бирок ыр жазбайсыз. Аз-маз жазып коем. Жазасыңар. Аз-маз дегенде мындай жөн эле скромничек кылып атасызбы же мындай укмуш жазасызбы? Укмуш деп айта албайм, себеби дегенде өзүм кызгам. Жан дүйнөм баягы бала кезде эле ошо ырга жакын, бирок мен жазчу эмесмин баягы. Актерлук негизги кесибим актерлук болгондуктан ошол жакты өстүрүп анан жазганга кийинчерээк кызыгып калдым. Анан жанакы калемиң уштуу болсун, калемиң курчусун деп коет го, ошол нерсе көрсө ошол көч бара түзүлөт деген сыяктуу. Улам жаза берсең окшошо баштайт экен бир аз. Окшошуп. Анан мен баягы чылгый эле баягы акын дегенден алысмын, акын эмесмин. Өзүмдүн баягы жазып баштадым, бир аз окшош эл таразалайт, эл баалайт. Бирок сизде бар деп кээде баягы мени көңүлүмдү көтөрүп коебу акындар. Акындарга өтөм карап көрчү дейм да. Карап көрчү, окшошот да десем. Нурлан Калыбеков. Жаза бер. Жаза бер. Ой, каршылыктарын неме билип эле жаза берсең эле келе берет окшойт да. Бул актерлук чеберчиликтечи карап көрсөңөр бир мындай жарык этип чыгып, ушунчалык көкүрөктөн түнөк таап калган образдар, ролдор болот да. Ооба. Ошол образыңызды, ролуңузду ойнодуңузбу же али келе элек деп ойлоп атасызбы? Келе элек болуш керек деп ойлойм. Себеби дегенде бул актерлук чеберчиликте эле жанагындай эле биз акындар деп аткан сыяктуу эле ошол. Мен ойлоп калдым бир 10-15 жылда барып анан ошол чындап мындай актер болдум деп образдын үстүндө иштеп, образымды чындап анализ кылганды, ал каарманың кандай, эмне деген каарман экенин биле баштайт экенсиң да. Эркин болосуң, эркин ой жүгүртөсүң, ошонун ичинде жашаганга аракет кыласың, чында ошол образды чыгарганга аракет кыласың. Ошол мен деле ошол театр маданият тармагында иштеп келатканыма Кудай буйрса ошо 26-27 жыл болду. Мен 18 жашымдан баштап эле театрга киргем. Окубай туруп эле киргем. Дарын музыкалдык драма театрына ырчы катары хордун солисти деп киргенсиздер негизи. Ырдап да коет турбайсызбы? Ырдап да коем да. Анан жаккан жокпу ал сиз? Жок, баягы актерлукту алып кеткенден кийин эле ырдаганым экинчи планга калып калды. Ошончо мындай туугандардын арасында той тороподо ырдап коесуң. Анан
баягы тойлордо тамадалык кылганда атайын ырчы эмеспиз да бөдөнөн сойсо да касапчы сойсун деп ырчы анын үчүн окуш керек экен. Мындай чет өлкөлөрдө дагы тартылып көрдүңүзбү? Жок. Кыргызстанда элесе. Негизи башка өлкөлөрдө эң бай ушу актерлор болот экен го. А бизде эң кедей актерлор болот да. Бул сиздин намысыңызга тийбейби же башка жакка кетсем деп ойлонгон учурларыңыз болбойбу? Албетте эми эгерде чакырыктар, сунуштар түшүп калса, ага эмне жетсин. Актер болгондон кийин жарк этип өзүң айткандагыдай элдин алдында ошол Кыргызстандын ичинде жүрө бербей, ошол Орто Азия, жок дегенде Казакстан, Өзбекстан аралыгында бир мындай чыгып алсаң жакшы болмок да. Мунун баардыгы эле биздин өлкөнүн экономикасы түздөн түз ошого байланыштуу окшойт да. Делечи эгерде бизде жакшы ошо киного бюджеттен акча бөлүнүп турса, кыргыз кинолору байма-бай чыгып турса, биринин аркасынан бириси. Алар деле көрмөктө, азыр эми интернет заманы. Бирде болсо бирде алар мындай актер бар турбайбы деп анан чакырыктар болмок, сунуштар болмок. Чет жакка чыга албайбыз биз. Баягы театр менен чыгасың, театрдыкы эми тарыраак чөйрө да. Тарыраак өзүнүн баягы кишилери бар. Көрөрмандар театрды күйгөн сүйүүчүлөр бар. Ошолор эле келет. Анан театр деле эми мынакей оңолуп келет, жанданып баштады да. А кино тармагын баягы кинонун накта фанаттары эле ошо кинодо калып дагы жакшы. Мынакей ошол кыргыз киносундагы фанаттар калып, алар ошол кинону калтырып койбой тартып атты. Тамашанын балдары, мынакей тамашанын балдары тартып атат. Алар деле мынакей өсүш болуп атат. Эми Кудай буйруса келечек алдыда го баягы үмүттүн шоласы үзүлбөйт деген сыяктуу. Бул деген негизи искусство бир эле ырдан багың ачылып келет, же болбосо бир эле образдан өзүң айткандай багың ачылып кетет да. Ошону күчүш керек дейсиз. Ошону күчүш керек, эми күч күткөн болбойт го эми. Мен билем да, кээ бир улуу ага эжелерди карап отуруп, ушул эже ушундай актриса бекен, ушу актер бекен деп ана карайсың, өмүр бою эле ошол жакта келатат, бирок бир мынтип чыккан эмес, бир мындай таанымал эмес, анан жөн эле ошончо жылын актерлукта жөн эле мындай өмүрүн каржап койгондой сезилет да. Сиз ошондон коркпойсузбу байке? Эми коркобуз албетте. Мен тетиги 18 жашымда ошол мен Күмөндөр Абылов өзүм байкем болот, бир айылдан болобуз. Анан ошол кишиге биринчи жолу атам кошуп берген. Ошону эптеп бир киши кыл депчи. Биринчи жолкусунда. Ошондо үйгө келип Күмөндөр байкебиз супер кудулукту алып, анан үйгө момунтип эл таанып атса деп анан атам үйгө кой союп чакырып, ошондо Кыргызбай Осмонов келген экен. Мен анда кичирээк болуп жакшы өтпөй калыптырмын. Байкем айтты, кийин ошо Кыргызбай Осмонов келген ошондо депчи. Экөө аябай дос болуп, жакшы азыр деле дос. Анан ошондо эмне болду, эми сен артист болгуң келип атат деп атпайбы анан дегенде мен айттым, эми артист элдер тааныйт да депчи. Жаман болсоң дагы, жакшы болсоң да эл тааныйт. Десем анан Күмөндөр байке айткан, эми сен жаман болбой, эми жакшы жакшы артист болуп элге таанылып депчи. Сиздин мүдөөңүз жөн эле элге таанылуу эле же кандай эле? Мен негизгиси мүдөм өзүмдүкү деген. Мен өзүм мындай конторский жумуштардан көргүм келчү. Мен артисттикте эми мындай бала чакта ой кыялдарым бар, алмаша берет го. Бирде милиция, бирде врач, бирде тиги мугалим деген сыяктуу. Мен ошондой жумуштарда болот болушум керек деп ойлочумун. Анан бай артистте өтө баягы мындай көксөп, мен артист болсом деген нерсе жок болчу. Мен тескерисинче мен ата-энем ошол нерсени бир балабыз артист болсо деп аябай тилек кылчу да. Ошол кишилердин тилеги орундалды десем болот да. Себеби дегенде мен ушул жакынкы кырсыктан кийин ата-энеде деле баягы эме бар экен деп койдум да. Ошол кишилер ушул жакка бергени мага ошондо сүйүндүм, ошону баартап бааладым. Өзүмдүн кесибим дагы ошондо аябай баягы ойлонуп,
Себеби дегенде артисттин ою ушунчалык таза болот. Артисттин ою таза, тилеги таза, максаты таза, мындай жаман нерсе ойлонбойт экен да. Бардык артисттер эле эмес. Баары деп билбейм. Башкача ойлонгон артисттер деле белем. Анан негизгиси биздики эми театрдан эмне ролуң жакшы чыкса экен, элге жакшы образ тартып алсам, эл эсинде калсам, ушундай да негизгиси. Анан ушундай ойлоносуң да. Тойго барсам деле тойду жакшы алып барсам, жакшы ырдасам деген эле ой келет. Интрига убакыт жетип атат. Интрига, мен интригадан өзүм алыс кишим. Өзүм жакшы көрбөйм интриганы. Бала күнүмөн элечи. Интриганы мен сүйө бербейм. Өз кесибиңди өзүң жакшы сүйсөң, ошо менен алаксысаң, интрига убакыт болбой калат. Чыңгыз менен сүйлөшүп көрдүңүз беле? Өзү. Көзүңөр жаңы жумуп алып, эй Чыңгыз. Бу көкүрөң эмнени эңсеп атат? Бул жашоого эмне келиптирсиң? Жөн эле бу кара жер тепселеп эле күнүң өтүп атабы? Эмне болуп атат? Кайсы бийиктикке жеттик деген нерсе отчет берилеби? Берилет. Албетте. Дайыма эми ал жөнүндө ойлойсуң. Жана айтып аткандагыдай эле болсоң, жакшы элге ушунчалык жакшы чыксаң, жанагы дүйнөлүк аренадагы жана артисттер сыяктуу чыксаң, атың калса, образдарың элдин эсинде калса деп ойлойсуң. Өзүң айткандагыдай же жалкообузбу, эми иштей бераткандагыдай болосуң, эмнегедирчи. Иштей бератасың. Анан мен эми театрда ролдорум жок эмес, театрда жакшы ролдор көп, жакшы образдарды ачканбыз. Кино жааты аксап жүрөт мендечи. Себеби дегенде баягы алкулга түшүп алгандан кийин эле мени алкул катары көрүп алды кээ режиссерлорчу. Такыр чыгара албай атат, башка жагынан көрө албай атат. Кандай болуп калат? Себеби дегенде режиссерлордо мындай да, баягы алкул менен чыгып алганда мен башка бузуп албай дегенде кээ бир чоң режиссерлор ошонтой ойлойт да, коркот да, сындыргандан коркот. Анан эми могу жакында мынакей киного түштүк, тартылдык, баягы бул образым башка образдардан кичине айырма болот. Эми кандай ойнойт? Эми аны айта албайм. Мен өзүмө баягы плагиат болуп калат. Ой, неме болуп калат эми, эле? Сынды аябай коем. Мен көрбөйм премьераларга барга чыгарганда. Балким өзүңүздү кабыл албай атасыз. Өзүмдү көп кабыл алып корком, өзүм. Эметип анан өзүм экрандан да шашпай көрөм да. Элден биринчи угулам кандай болуптур депчи. Анан жакшы болуптур дегенден кийин анан ошондо деле бир нерсе жетпей аткан сыяктуу болуп атат. Кимиси жакпай атат? Сиз ойногон образыңыз жакпай атабы же Чыңгыздын өзү жакпай атабы? Ойногон образ ошо мен ойлойм да, ошо мен өзү каалагандагыдай образды чыгардымбы деген нерсе болуп калат да. Чыгара албай калдым го деген нерсе бар да. Эмнеге? Эми ошондой болот, билбейм, менде дайым эле ошондой боло берет да. Анан кетет баягы карап, анан жакшы эле болуптур. Сиз көп качасызбы немелерден мындай? Беттешүүдөн өзүңүз менен? Көп деле качпайм. Өзүң айткандагыдай максаттарың бар да. Биз ошо өлүкчөктү алыбызга бир жакшы максаттарды коебуз да. Ошолор болсо экен, ошолор келсе экен деп анчын албетте иштеш керек, аракет кылыш керек, өзүң койгон бир максаттарга, целге жетиш үчүн. Ошонун алдын үстүндө иштеп эле келаткан, жана айтып атпаймынбы, иштеп аткандагыдай эле сезилем. Анан сен жакшы сурап бердиң, эмне тоскоол болуп атат дегендей. Көрбөй атат го мени дагы. Болбосо эми азыр эми бышып жетилип калдык, Кудай буйрса. Макул, анда сиздин аябай эңсеп, көкүрөгүңүз эңсеген ролуңуз. Ушуну берсем майын чыгарат карат элем. Ушундай роль эңсеп жүрөм да деген ролуңуз. Эми андай ролдор көп да. Мисалы? Актер дегенчи, актер мен билбейм, мен ушундай нерсегеден мен наоборот тескерисинче качам да. Мен Отеллодан ойносом, анан Король Лирде ойносом, анан ачылбаган, эл жакшы көрө турган образдар көп да. Сен жаңыча образ алып чыксаң болот да, жаңы. Мына мисалы үчүн
таттуу эжеси калып калды го дейм. Ак мөр деген сыяктуучу. Ушундай бир жаңы исторический болсо деле тарыхый каарманды аткарсаң да жакшы, бирок эми кинодо болуп атпайбы, жаңы бир образдарды алып чыгып коет го, ошол мына деп нетип калат. Жок, ошо жаңы илгерки бир Отеллодо же биякта тиякта ойнонун кажети жок. Мисалы үчүн мен көкүрөгүмдө такыр башкача Назираны чыгаргым келет. Чачын кырып салсын, татуировканын баарын жасап салсын, тамеки чеккен, шудуңдаган, элдер менен согушкан, такыр башка ой ушу айтпек экен дегендей болсо дейм да, мисалы көкүрөгүмдөгү менин нерсем, кыялым ошондой роль. Сиздики кайсынысы? Меники деле ошондой эле. Актер деген универсал болуш керек. Мен момуну ойнойм, муну ойнобойм дебеш керек да. Кандай роль берсе дагы, ал кичинекей рольбу, ал чоң рольбу, берилген ролду майынчара аткарсаң болду ошол. Сиз мынт атпайсызбы? Мага эмне келсе, ошону аткарып кое берем да. Жайбыракатта. Мага эмне келсе, ошо келет да деп атасыз. Мен жок, мен мынт атам да, менче колуман келет деп атам да. Тетик мага келсе, тетик мум күйүп жанган эчтекеңиз жок болот. Жанталашпайм, бирок мен билем өзүм аткарыларымды. Эми билбейм, Кудай буйрса башкача чыңгыздар чыгат, Кудай буйрса. Мага чыңгызчы өлө тартынчаак, анан мындай элге көрүнгөндөн корккон, мындай жашынган чыңгыз го. Ооба, кирпи болот го, кичине бирдеме болсо эле мынтип тикенектерин чыгарып алып жашынып алганчы, или ташпакка, или ушундай бирдемке көрүнүп атасыз, мындай ичиңиздеги болгон сыр курч чыңгыз, жашоодон коркпогон чыңгыз ал болчу беле же дайыма эле ушундай чыңгыз барбы? Жок, мен жашоодо өтө деле жашоодон коркпойм. Мындай неме жок, мындай элдер ойлойт да. Сен сыяктуу көп нетет. Сени мындай тартынчаак же болбосо мындай деп ойлойбуз депчи. Кандай да? Ал мисалы үчүн сүйлөшүп атканда, же маек куруп атканда, же болбосо мисалы үчүн театрда ролдор бар, мисалы үчүн таптакыр башка чыңгыз болосуң. Бул эми маектешүүдөн чыкпайт да, образдын үстүнөн чыкканда перевоплощение деп коет да, немеде. Таптакыр башка чыңгыз болуп өзгөрүп алат. Мен ичимдеги чыңгыз ошондой чыңгыз. Ошондой. Хоть детективби, хоть тиби бул, мен даярдайм да, любой ролго. Мындай дейли. Ар бир образдарды кийип, ар бир образды көйнөксүңдү кийип жүрүп атып, өздүгүңдү жоготуп алгандан коркпойсуңарбы? Бул эми неме да, сен азыр жана неме монотонность деп коет да, театрдачы, монотонный штамп болуп калат да, көп артисттер. Мен да ошондой абалда жүрдүм. Жок, мен жүргөн жокмун, элдер ошондой кабыл алып да, бир амплуада эле, бир эле амплуада ушундай эле ролдорду аткарылат болуш керек деп. Жок, андай эмес. Мен чыңгызым башка чыңгыз. Ал окулдан башка да чыңгыздар толтура. Ичимде. Мен өзүм мындай амбициозный адаммын. Мын дейсиз. Ооба. Эми мындай билгизбейсиң да, бирок ички амбицияны түшүрүп албаш керек да ошол. Ички нерсем ордунда эле. Бул акыркы көп нерсеге моюмду деле бере бербейм. Сизге башыңызга түшкөн түйшүк, сыноо дейли. Ошол нерсе ар бир адамга бир жөн эле келбейт да. Бир ойготуш үчүн келет, бир сабак бериш үчүн келет. Көп бир уктап калган кезде будильник болуп келет да. Сиздин жашооңузга ал жакшы жагынан карай турган болсок, кандай жакшы нерсе бере алды сизге? Жакшы суроо болду. Сурооңуз жакты мага. Бул маңдайга жазылган, пешенеге жазылган нерсе болот окшойт. Биз ойлойбуз да. Мен минтип атам, мен тигинтип атам, мен алыкулмун, мен чыңгызмын деп жүрөсүң да. Сен ошол эмес экениңди мен түшүндүм да. Бул деген, бул бардыгы Алла Тааладан келе турган нерсе. Ошол Алла Таала жан салды да сага. Сен мындай чыңгыз кылып жаратты да. Сен эмнеден турарыңды Алла Таалага беш колдой белгилөө.
Сен эмнеден жаза алдың, кайсы материалдан жаза алдың, кандай заттан жаза алдың, канчалык күчүң бар, канча дареметиң бар, ошонун бардыгы Алла Таала билет. Жөн эле сыноо бербейт, жөн эле сындырып салбайт, жөн эле алдын немесине. Бул сыноо ушул аркылуу эле мага келип калды деген деп ойлонбой калдым да. Ошол нерсе да жетти да. Себеби дегенде сен буга чейин дагы мүмкүн бир күнөөлөрдү Алла Таалага жакпаган нерселер жасагансың. Же болбосо өзүң айткандагыдай сени ойго түшүш үчүн уктаба деп мындай баардык нерсеге даяр бол деген үчүн ушундай мындай сыноолорду берди. Бир эле жактуу карабаш керек экен бул нерсегечи. Ошондуктан бул сыноо мага келгени бир эсептен мага аябай жаман болду. Мен эле эмес, менин үй бүлөмө, менин урук туугандарыма, мен мындан кийинки өмүрүмө дагы чоң бир залакасын тийгизди. Чоң. Себеби дегенде, эми эл деген ар кандай да. Эл баягы бир ат бар кууса жеткиз, бир ат бар жууса кеткиз дейт. Бул менин эмемде бир питно мындай так боюнча калат деп мен ушундан коркуп калдым. Бирок мен ичимде жана өзүң айтып аткандагыдай ичимде ошол атты жаман атты тазалайм деген бир чоң максаттар бар менде. Элге жанакы силер айтып аткандагыдай мындан дагы бир күчтүү Чыңгызды алып чыгышым керек мен. Күчтүү Чыңгызды эл алдына алып чыгып, Чыңгыз мындай эмес, мындай деген нерсени жасайм мен, Кудай буйрса. Мына тиякта жатастанамын. Азыр ушундан чыксам эле мурун кылбаган момуну жасабасамбы карап тур. Кабатан көрө момуну баркын билбей эле жөн эле жашап аттырмын да. Эмнеге мом тиккен жокмун, эмнеге тигинткен жокмун дегендер болдубу? Конечно. Эмне болду ошону айтыңыз. Биз көп нерсени баркын билбейбиз. Мисалы Ажерге ата-эненин баркын билбейбиз, бир туугандын баркын билбейбиз, достун баркын билбейбиз, элементарный жарыңдын баркын билбейсиң, балаңдын баркын билбейсиң, убакыттын баркын билбейсиң, эркиндиктин баркын билбейсиң, көп нерсенин баркын билбейсиң. Ошо жерге түшкөндөн кийин, баардык нерсең чектелип калгандан кийин, сага бир сендей эле болгон киши сага мындай указания кылып, жолу сен неметип кишендеп коюш, адамдын эркин чектеп коюш, бул тозоктун тозогу да. Мындай нерсеге неметип, бун менен келишпейсиң, канчага чейинчи кантип эле деген нерсе, сен бир мен ошол 4-5 чыгар чыкканга чейин эле ошону менен алыштым да. Эмне болуп кетти дегенчи, дүйнө эмне болуп кетти? Мен ушундай белем, мен ушундай киши белем, ушуга барып калам, эми дальше эмне болот деген нерселер бар да. Мээден ошол кетпей эле туруп алды. Уктабай калган күндөр болду. Ошол жумалап уктабай калган. Жумалап стресс билип атасың, ошондон чыгып кетишиң керек. Чыгып кетпесең өлүп каласың. Ошо ой эле жеп коет. Ал жерде эми сен мындай жөнөкөй бир адам болсоң, эл тааныбаган адам болсоң, бир жөн. Анда отура бересиң, андайлар көп. Сен деген эл тааныган адамсың да, элдин адамысың да. Жамандыр, жакшыдыр, элге баягы эмгегиң сиңген адамсың. Анан ошол ат эмне болуп калды? Кино, тиги театр эмес, ошол ат чыкса экен кайра элдин алдына деген. Кантип чыгат болду экен деген менен ойлонобуз. Ошол атты. Анан эми дагы деле иштер бүт элек. Кудай буйрса, биз унутчакпыз да. Пенде деген ушундай экен да. Өзүң айткандагыдай чыккандан кийин бирок магачы ошо жанакы Сүймөнкул Чокморов айткандагыдай ден соолук үчүн, кара жан үчүн, алтын баш үчүн момчу атактаңдын бир тыйын да бирөөсү да керек жок болчу мага. Ден соолук бер деп сураган. Ден соолук эле болсо депчи. А мен да ошол жактан бир эми а жерден миң түркүн ойлор келет. Мага жөн эле эркиндик эле керек. Урдум дегенде ой келди да. Ой келди. Жөн эле айылга барып 40
Кыргызстандан чыгып кетейин, моундай нерсени Кыргызстандан чыгып кетейин. Көп кишилер ошондой ойлойт. Кыргызстандан мыйзам туура эмесине түшкөндөрдүн баары айтат да. Болбойт депчи. Бул өлкөдө жашабайм дейт да. Бул таарынат. Бүт бар ушундай ойдо болот да. Бошонсом эле кетем дейт да. Каяка кетесиң? Биякта элиң турса, жериң турса деп сурай бересиң да аларга делечи. Сен деле ошондой ойдо турасың, бирок ал эмне деп жооп берет экен бул экен деп. Сонун кетем башка жака, Америкага кетем дейт. Каяка кетем, мияка кетем, Турцияга кетем дейт. Анан менде деле ошол жөн эле айлыгы бар эле. Тоого айылдын ичинде да эмес. Өзүң айткандай интригадан ушунча качам деген. Мен да качам да. 5 койду багып алып эле жөн эле койчуман болуп кеткен, чабан болуп кетким келди. Эмне кереги бар мындай депчи. Мындай атак даңктын, мындай неменин кереги жок. Адам деген биз ойлойбуз. Адамга жөнөкөй эле жашоо керек экен негизичи. Көрүнгөндүн башын эңсегенибиз менен, жөн эле жашоо керек. Адамга укмуштуудай байлыктын кереги жок. Эчтекен кереги жок. Адамга семья керек. Үй бүлө керек. Тукумдула. Тукум болоборсуң, тукумуңдула, жакшы тарбия бер. Аны дагы баягы биз укмуш болуп кетип атпайбызбы? Балама муну салып берейин, муну нетейин, муну калтырайын, тигини калтырайын, дүйнө калтырам деп тытынып турмушуп атпайбызбы? Ошон менен балаңдын да жашоосун чектеп аткан менен ишиң жок да. Тарбиялай бер болду. Өзүң дагы бир жашай тургандагыдай бир 3-4 комнат үй неме баг отургуз, мал бак, жаныбар менен сүйлөш. Мен өзүм чабан эле баласы болчумун. Өзүм эми чоң окуу жайды бүтпөй калган үй бүлөдө тарбиялаган. Бизди жакшы тарбиялады ата-энем. Аябай жакшы тарбия берди. Мен азыр нетем. Мен ушундай тарбияны балдарыма берип атамбы деп ошондон аябай сарсаң болуп кетем да. Бизди аябай жакшы эмгекчил кылып тарбиялады. Жакшы бирөөгө жаман мындай жамандык каалабаганга тарбиялады, жакшы жүргөнгө тарбиялады. Анан ошол сыяктуу эле мен эми ат баккым келип, кой баккым келип, балалыкка кайра баргым келип, ушинтип калдым да. Ушинтипчи. Ошол менен сүйлөшкүм келип. Мага мындай эмне дегенде ойлор келип баштады да. Ушул мындай вечно мындай түбөлүктүү тура турган эч нерсе жок. Же болсоң өзүң айткандагыдай мындай адамзатка ушунчалык бир Сократ сыяктуу, же болбосо дагы башка сыяктуу, Конфуций сыяктуу ушундай нерсе жаратып кет. Өлбөй турган эмгектер жаратып кет. Анан мындай катардагы бир ролдорду ойноп коюп мен деп жүргөн деле мындай эме эмес да. Пайдап келсең жакшы пайдап кел. Элдин эсинде кала тургандагыдай, эл кийин керегине жарата тургандагыдай нерсе алып келсең деп ойлойсуң. Мындай байысам, анан минтсем деген ойлор менде жок да. Ушул кыйынчылыкта жаныңдагы тегеректеги адамдардын чыныгы жүзүн көрө алдыңызбы? Албетте. Мен элге аябай ыраазы болдум. Кыргыздын жан дүйнөсүнө ыраазы болдум. Бул азыр эми интернет заманы болуп эле бир хейтерлер деп коет экен, ошолор бир болбогон эле бир прям жанымда карап тургандагыдай бир нерселерди жазып, ошондон удовольствие алабы, же акча табабы, түшүнбөйсүң да. Билбеген нерсеге эмнеге аралашат депчи, көрбөгөн нерсеге эмнеге аралашат деп ойлойсуң. Бирок ошондой адамдар бар экен, эл да адамзаттын немеси ушунчалык татаал экен. Мындай түзүлүшү кандай? Жан дүйнөсү түзүлүш, бир башкача адамдар болот экен да. Анан бир башкача дагы бир жан дүйнөсү ушунчалык жакшы адамдарды да көрө алдым мен. Мен мурда байкабай жүргөн. Дегенкисинен кыргыз эли мен ушул жерде отурган мен улутчул мындай нацист эмесмин. Бирок баягы эле кыргыз байкуш жакшы экен. Ошо түрмөдө отурса дагы, ошол жерде отурса дагы мындай
кыргызды кучактап алгым келет да эле. Ошолордун жан дүйнөсү мындай жашап келгенде мен жанагы мындай арулуттан чогулган жерде отурдум. Ошондой жерге попадай деп калдым. Ошондо болбой эле баягы кыргызым дейсиң да. Жан дүйнөсү таза, ишенчек, байоо, момун, маңыроо, ушундай да. Сүйлөшүп атканда баягы биз деген болбой эле баягы актербуз да. Биз сөздү багабыз, сөз менен жашайбыз, сөз неметебиз анан ошол бул сөз эмнеге айтылып атат деген нерселер көп каралат аяктан. Жакка мынтип эле жашап жүрө бербейсиң. Муну менен ушуп жакка барып мындай деген жок. Бир комнатада жашагандан кийин аябай тартип менен жашайсың да. Анан ошондо да кыргызым акш башкача экен да. Ошо кыргызды ошол жерден да бир жолу жакшы көрдүм. Кыргыздын тамагын жакшы көрдүм. Кыргызды тааныдым десем болот. Дагы башка ошо кыргыздан айланып кетсе болот ошол жерден. Канча жардамдашты, тааныган, тааныбагандар да жардамдашып, алак-балың сурап чыгып келгенден кийин деле бир эки киши эм алардын өзүнө койдум мен. Мен ушундан бирөөгө кара санатай кылгандан ушунчалык качып калдым мен. Мурда эле андай ой жок болчу. Таптакыр мындай киши эмес болчумун. Азыр тем более ошентип калдым. Мурунку Чыңгыз анан кийинки Чыңгыз деп экиге бөлүндүбү жашооңуз? Бөлүндү, бирок бул бөлүндү деп мен бөлүп алган менен бул мүнөз деген нерсе бул башың менен кете турган нерсе. Ал баягы Чыңгыз таптакыр эле монтип өзгөрүп кетпейт. Кандай Чыңгыз болуп Алла Таала жаратса ошондой эле Чыңгыз болосуң. Бирок көз карашың өзгөрөт. Көз карашың бир аз жашоого өзгөрөт. Мындан кичине абайлаш керек экен депчи. Апасы айтчу керек экен, мындай кылыш керек экен деп. Ушундай нерселер болот. Бирок жашоонун даамы чыкты да байке. Эмне жалган айталы? Ооба да. Мен үй бүлөмдөн такыр бөлүнүп көрбөй турам. Бир жайда эле гастролдо, анан үй бүлөмө жакын мен мындай чындап келгенде аябай камкор эле атам эсичи. Мен бүт баарына байкап турам. Баардыгын карап турам. Баардыгын. Эмне бар, эмне жогун. Бүт баарымда кээ бир эркектер болот го. Тиге өзүнүн кийимин билбегенчи. Мен андай эмесмин. Мындай көрүнгөн менен мен бүт меникин, аялымдыкын, бала бакырам бүт баарын толуктап турам. Анын Ошолорду сагындым, үй бүлөмдү сагындым. Кээ бир мындай неметип кеткен, мындай жашоодон бир тажап кетип, болбогон эле нерсеге, бир майда барат нерсеге эле нервин иштетип, ошого да нерв болуп, ошентесиң го, ошондой нерселерди таптакыр таштадым. Болбогон эле нерсе экен депчи. Бул эми майда турбай көрсө депчи. Тагдырыңа келген кезде алар майда болуп кеткен, ошондон жанакы кан кечип келген кишилер, согушка барып келген кишилер, долгожительдер болду. Көп жашады, көптү көрдү. Кээ бир ошол жактан сынып калат. Ошо боюнча мындай немеден жашоодон мындай майда барат нерсеге көңүл бурбаганга үйрөндүм. Эң негизгиси семья, бир тууган, жара жолдош, жакын адамдар жакшы мамиледе болушу керек экенин түшүндүм. Балдарыңар жыргадыбы эле? Айтпаңыз. Жаныңардан чыкпайт да. Азыр деле коркот багыштар. Мен дагы ушунчалык сагынып калыптырмын балдарымды. Жанынан чыкпай жүрсөң эле, жанында жүргөн жакын кишиси эле жок болуп кетсе, мен өтүп атсам, ушу жерде туруп эле үйүңө жетпей атсаң, жакын эле да отто, мен Гоинде турам жер. Жакын жерде. Терезеге чыгып бактын, жашыл жалбыракты кармагым келет. Кармай. Асмандын мынтип чыгып алып, жолдо мынтип эс алып. Биз ошонун баркын билбей экенбиз да. Абанын баркын билбейсиң, суунун баркын билбейсиң. Жөн эле басып кандым. Мен чыккандан кийин айтып атпайм, эчтекенин кереги жок дедим. Машинага да түшпөйм дедим. Жаңы машина алсам, машина терип жүрүп деле ойлоносуң го, дагы бир машина алсам деп. Же болбосо бир үйдө жашап, дагы муну бир этаж үйүң болсо, эки этаж үй салсам депчи. Туура. Жок. Эчтекенин кереги жок экен адамга. Мен жөө эле кетем дедим. Жөө, эчтеке машинага түшпөйм. Болбой коюшту, жөө эле баскым келди.
паркта жөн эле басып тынч эч кимге тийишпей эле өзүнчө жашап мындай. Жанакы бир жазуучу бар го. Ким эле атын унутуп атам. Айылга кетип калды го. Ошол киши ушундай интригадан, ушунчалык. Куатбек. Куатбек Жусупов, Жусупалиев, ошол киши ушундай нерселерден экөөбүз эфирге чейин, буга чейин сүйлөшүп калдык го. Өзүнчө Назира болгум келет атпайбы? Сен туура тапкансың да. Значит, сен да мындай өзүң менен өзүң күрөшкөнсүң. Өзүң менен Назира ким дегенсиң? Назира кандай өзү деген? Ошол суроолор сен өзүң жан дүйнөң кыйнагандыгы үчүн ошондой вопростор суроо. Ал жооп берген киши эмес, ошол жакшы суроо берген киши акылдуу дейт го. Значит, сен өзүң менен өзүң иштеген кишисиң. Суроолоруң дагы жакшы келип атат да. Ошондуктан жөн эле Чыңгыз болуш керек. Жөн эле Назира болуш керек. Ушул бир келген өмүрдө жакшы ат калдырып, жакшынакай жашап өтүшүң керек. Бул өмүрүң сага аманат. Аманат. Коомго пайдаң тийгенге аракет кылышың керек. Коомго тийбесе, анда үй бүлөгө, бала бакыраңа пайдалуу эле киши болушуң керек. Анан мондай конфликт, анан анан буга жетпей калдым, тиге жетпей калдым. Жөн эле тытынып тырмышып. Мен эми элге кызмат кылсам деген ой тилектерим абдан көп. Элге бир жакшы кызмат кылсам, элдин эсинде жакшы жагың менен калсам деген бир ойдо жүрөм. Бир тагдыр келди, анан ошол тагдырды жок, бул келбеш керек эле да. Эмнеге келди? Деп анан такыр мына моюн сунбай, ошону кабыл албай, муну тирешип тура алабыз да. Ооба. Анан ошону кабыл алып, ооба келди, кабыл алдым муну. Бирок бир жакшылыкка келди да. Мени ойготкону келди да деген кабыл алуу болду да, байке. Болду да, ушул. Сен уже айтып койдуң. Ушул нерсе болду. Значит, бир жериңе кетип атпансың сен. Значит, бир жериңде бир нерсе бар. Бул жөн эле келбейт. Алла Таала жөн эле мындай сыноолорду жөн эле жибербейт. Ойготот. Жашоого көз карашыңды оңдойт. Мындай жашасаң болот, момундай жашап көрчү деген нерсе бар да. Ошол. Мен ошону туура түшүнө алдым деп ойлойм. Дагы мүмкүн түшүнбөй калдымбы? Мүмкүн тиги жерде укмуш адамдар бар. Ал адамдар деле силерге устат болду да? Көп нерсени үйрөттү. Жаман, жакшы мамилеси менен. Устат дегенде кандай сен анализдеп отурасың да. Сен мен устатым деп албайсың да. Жердечи. Бияктагыдай эмес да. Сен ошону кабыл алып, кереги жок жерлерин ыргытып, керектүү жерлерин сиңирип ичиңе мындай деп отурасың. Бул кандай карап атат? Ушундан кантип чыгып кетет болду экен? Кандай выход издейт болду экен? Өзүң айткандагыдай ушуну кабыл алдыбы же кабыл алган жокпу? Ушуну кабыл алыш керек. Кабыл алып, жакшы жагына чыгыш керек. Жакшы жагын. Жакшы болушуң керек. Биз болбогон нерсеге таарынабыз. Көп нерсени барктап жанагы айткан баалабайбыз. Абир менен берки бу Кыргызстан соту башка, бирок Абирдин соту баарынан да бийик турган сот да. Баракелде. Ал берки сот биздей эле пенде да. Ооба да. Бияктын сотуна чыдаш кыйын да. Туптуура. Ошондой болду. Туптуура. Эң сон ушул мен азыр деле мындай ал мени эл коомчулук менен жаңы чыккан кишиденчи мен да ошондой болчумун. Жакка түшүп калды десиле, өзүмдүн боюм ала качып жаман киши да деп ойлошум. Көрсө, ал жерге случайно түшүп калгандар көп эле экен. Почти 70-80% ошондой. Ошондой болуп жүрөт. Анан аны алардан качпаш керек экен. Алардан наоборот мындай сураш керек экен.
не болуп ушундай нетип калдым депчи. Анан мен деле азыр эми коомчулуктан мен өзүм корком. Сени кандай кабыл алып атат? Билбейт да ал сени. Туурабы? Азыр тем более интернет заманы болуп калды. Ат эле бирдеме болуп тарта калып, биз мындай сабырсыз болуп кеттик го. Кене мындай ой жүгүртө албайбыз. Мындай баардык мындай бат эле болуп, анан эми мен алыстабайын сурооңуздан. Алла Тааланын сотунан өткөн сот жок да. Айбердин соту Алла Тааланын соту да. Бир жери менен бүтсө тиги дүйнө бар да. Тиги дүйнөнүн бар экенине ишенебиз да бизче. Ошо жердин соту бар да. Бир жердин соту эмне? Бир жерден өтпөйбү? Мыягың таза болсун. Көкүрөгүң таза болсун, жүрөгүң таза болсун. Мен ошон үчүн ошол бар да деп кана мен мындай азыр кенен жүрүп атам да. Эсли ошол жактын соту жок дей турган болгондо, анда сынып калмаксың. Анан мурдагы эл журт бар да. Сен кандай жүрүш турушуңду билген, кандай адам экениңди. Ошол кабыл алды да сени. Ошондон кийин өктөдүм да мен. Ошо кабыл алды. Түшүнөбүз сени, билебиз. Ушундай болуп калды. Эптеп мына айтпай, эчтеке оюн. Түш көргөндө немеңден чарпай. Бирок ал чыкпайт ал. Чыкпайт да. Түшүңөргө киреби азыр? Өткөндө кирди. Коркуп кеттим. Корктуңуз? Коркуп кеттим мындай неметип анан. Эми ушундай нерселерге ишене бересиң да, ушундай жерлерге келгенде ошондой. Мен түш деп калдым, түштү айтып берейин. Түшүп калдым. Түшүп калганан чурук калган бойдон келатам. Караңгы. Чурук калган бойдон келатам анан алдыма балам тосуп чыкты. Барсбек деп кучактап, басып үйгө деп берем. Чурукка үйгө бардым. Үйгө барсам мен азыркы жашап аткан общежитиеда бүт светтер өчүк. Эмнеге светтериң өчүк? Мамам кайда? Эмне булардын баары свет өчүп калган деп. Анан эле кире албай эле кайра кетип калдым. Кайра издеп бардым баягы отурган жеримди. Аян түштө берилет дегенге ошондо эмне айтып калдым, ошо көпкө чейин чыкпай, ошо түштериң оңолбой, кайра кыйналып, ошончо анан ошо түшүң оңоло баштаганда жарык мындай. Анан ошо эркиндик кире баштайт. Ошо буюрса чыгат экен. Бул окуя болордун алдында да түш кирген. Түш киргенби? Абайла деген нерсе. Аны эмне укпай койдуң аны? Эми билбейсиң да. Каяктан келерин? Билбейсиң да. Монт эле айнекенин үстүнө түшүп атканда мындай нетилген, денеме сайылыпчы. Анан мен кызыл машинам бар болчу. Мен ошо мүчөөл жашымда алгам ошо машинаны. Анан мен мындай кичине мындай туура эмесирээк боло болгондо эле ошону менен авария боло берчүмүн. Ошо мен мындай билчүм да. Койдум, түшүмө кирчү да, авария болду деп, эмесе неме болду да. Ошо койдуп. Анан неме болчумун да. Оңоло түшүп, ойлоно түшүп калчумун. Ошол машинам дагы бир түшкүргөндө жүрүп кетти. Сатылып кеткен. Түшкө ишенсе болот ошо. Өлтүрбөй тургандын баары адамды курчутат. Адамды болоттой курчутат дейт. Эң башкысы, эгерде адам мындай абири менен эсептешкени жакшы экен да. Анан эгер абири менен эсептешип ошактын баягы биягы тынч болсо, маңдайы жарык болот, анан мындай жабылабы, кара санатайлык кылабы, чылбыр ыргытабы, анан мындай ашып кетет да. Түс тийбейт деп кой. Түс тийбейт. Бул эң башкысы бул көкүрөк экен да. Ооба. Ошаңда сен өзүңө берген отчетуңда сенин максатың кандай эле, сенин айтайын деген оюң кандай эле, сенин адамгерчилигиң кандай эле, ошонун баары эле эң чоң салмакка ошол түшөт экен. А сырттагы адамдардыкы
салмаксыз. Жана башында мындай ачылбай атасыз деп ошондой болуп атпайбы? Кээ бирде бизче бул коркоктук эмес. Бул бекинип алган шит кое же кандай? Коркоктук эмес да, кээ бир адамдар ойлойт да, мындай бир нерсени айтпай койсоң, өзүнүн абирине койдум, же болбосо өзүнүн эмесине койдум деп. Мен көп нерселерди ушинтип койчумун да мурдачы. Көп нерсени убакыт мүмкүн түшүнөт деп коюпчу. Мен ушуну түшүндүм, кээ бир нерсени учурунда айтыш керек экен. Учурунда айтышың керек да. Сен өзүң позицияң бар да, сен яң бар да турабы? Баягы аны кээ бир кишилер келе сол катары кабыл алат, аны буну түшүнбөйт депчи. Билбейт деле окшойт депчи. А сен анын баягы конфликттен, же болбосо мындай немеден качып, же болбосо немеден качкан сен өзүнө коюп, мүмкүн түшүнөт. Зачем? Деп бирөөнүн айыбын ачып, же болбосо эмне деп, же болбосо мындай жок. Кээде мындай көз аягандай. Мондай эмеспи? Мондай деп коюш керек экен. Өзүңдү, чөйрөңдү таза кармап, айтчу жерден айтып, ошол сага шит эмес, сенин позицияңды түзөп турат да, жашоого болгон. Биз мындай, ай, Кудайга койдум. Жок, ошо. Макул, сен кичин деп коебуз, мындай эмоциябыз жутулуп калып калат го. Ошол эң жаман. Чыкпай калат го. Чыкпай калат да. Аны айтып коюш керек да. Бай болгур, сен момундай болуп атпайсыңбы? Мен монтип ойлоп атпайм, экөөбүздүкү кесилишпей атпайбы, эмне кылалы депчи. Да. Кыргыздар ушу оюн билдиргенди билбейт экен, ошондой. Сүйлөшкөндү билбейт экенбиз. Туура айтасың. Ал тургай аялыбыз менен маңдай теске отуруп алып, мен сага мондайды кылайын деп атам негизи. Анан сеники мындай болуп кеткенде мындай болуп кетти меники. Кел андан көрө экөөбүз ушундай бир жолго мындай компромисске түшсөк кандай болот деп мындай шашпай айтышпайт да. Мондайынан Тарс эле. Мен өзүм деле үй бүлөдө деле мындай конфликттен мындай качам. Качам, жакшы көрбөймүн. Негизичи. Анан болбой эле мындай бир нерселер болуп кетет да, ошол нерсенин таптакыр кереги жок бирокчу. Уруш талаштын такыр кереги жок. Жиргап гана эле жашай бериш керек. Эмнеге ошонун дамын сезбейбиз байке? Ошо да. Эмнеге башыбызга ошол нерсеничи сезбейбиз? Биз обязательно баягы Көмөндөр акебиз айткандагыдай бирөө өлүш керекпи, ал жакшы болуш үчүн депчи, аны жакшы деш үчүн бирөө өлүш керек дегендей да. Учурунда көп нерсени баалабайбыз. Чыңгыз же болбосо бирөө өлүп калса, ой жакшы адам болчу, сонун киши болчу. Биз өлгөн адамдын аркасынан жамандабайбыз го. Бул дагы кыргыздын бир өзүнчө бир касиети. Бирок ошону эмне үчүн тирүү үстүндө айтып койбойбуз? Же болбосо жаман болуп калса оң жолго салып коебуз, жок. Биз кайдыгерликтен жаман жапа чегип жүрөбүз да. Кайдыгер нерседен. Кайдыгер деген нерсе мындай болуп калды бизге. Кайдыгерликтен да өтүп кеттик да. Ашмалтай болуп калдык. Ушундай. Ооз. Ашмалтай. Көкүрөктү сезбейбиз. Мен мына Төөлбөй Казаков агайыбыз сүйлөп атканда ушундай жакшы мындай мен ушул кишилерди мындай кыргыздын бир каймактары, даанышмандарды мындай эле көрөм. Мындай жакшы билгиликтүү кишилер сүйлөп атканда кыргыздын улуттук каада салты, наркы, нарк насили дегенди ушунчалык жакшы көргөн адам. Мындай төшөлүп алып угам да. Кыргыз качан ушундай элек дегендей. Кыргыздын биз эл жакшы керек. Биз эч качан бир башка бир нерсени бирөөнү турабашыбыз керек. Биз батышты дагы, тигини дагы, муну дагы биз кыргыздын нукралуулугубуз менен гана өнүгө өсөбүз. Ошол тети жактагы жомокторубуз менен, дастандарыбыз менен ошонун ичинде баары бар. Биздин жашоонун мыйзамы ошонун ичинде баары жазылган. Макал лакаптарыбызда ошо менен жашасаң эле түптүз жакшы жашайсың.
башка жактан жаңы нерсени жаратпай эле кой. Жаралган буга чейин. Жаңы үчүн жаңыны кичине жаңылап кой, коомго, заманга ылайыкташтырып эле кой. Кичине кошсоң болот, бир аз кошсоң, бузуп алба да, түпкүлүгүн бузуп алба, нускасын, үргүсүн бузба. Ошондо эле эмне үчүн биз ушуну эле айтып келатпайбызбы? Анан батышты туурап атабыз, арабтарды туурап атабыз, тигини туурап атабыз. Биздин өзүбүз каякта? Өзүбүздүк эмне деген биздин кийимибиз, каада салтыбыз, ошонун баары ушунчалык уникалдуу, ушунчалык эски, ушунчалык тарыхый элбиз. Бизге ошондой жашай баштасак, бул жерден келмек туристтер дагы агылып ошонуңду көргөнү. Мен мисалы үчүн немени Американы көргүчөктө аборигендерди барып карагым келет. Анткени ал таза да, нукуралуулук бар жерде. Кызыктуураак мага. Жасалмасы жок. Ошолордун. Ошол мага интересныйраак. А тиги уже бүт баарын чаптап алган, нетип алган адамдар да. Самапал болгучу. Самапал. А сен Жылаңач Баатыр дегендеги Жылаңач Баатырларды көрөсүң да. Адамзаты кандай жашап келген, кандай жашоо кечирип атат. Биз курсактын эле немесин ойлоп калбадыкпы? Курсактын эле камын ойлоп калбадыкпы? Руханий байлык бөксөрүп атпайбы? Руханий жактан маягың, көкүрөгүң толуп турса, сага эчтекенин кереги жок. Баардык нерседен бийик турасың. Байың дагы, бийигиң да келип акыл сурап турса. Болду да турабы? Ошол нерсеге жетишибиз керек да. Ошол нерсеге жетип, адам болуп, кыскасы адам болуп жашашыбыз керек да. Ооба. Анан жанакы мен Конфуцийлерди ошол жактырам мен. Дүйнө кезип кетиш керек да. Баарын тыштап коюп эле. Дервиш болуп кеткен. Кайсы эл кантип, эмне кылып жашап атат? Саякаттап. Бирок кыргыздын түпкүлүгүн, нускасын биз түшүшүбүз керек. Эгер түгөнүп баратса, түптөгөн бизбиз. Маданият адамдары. Ооба. Сиз, биз, эл адамдары. Туптуура айттың. Найдырга. Неме? Биз маданият министрлигинде жакта турат. Эң акырында. Маданиятты биринчи койсуң. Маданият министри, президенттен кийин маданият министри туруш керек. Негизгисинен. Ошол жерге бир даанышман, ойчул, философтон. Дүн мамлекетти ким башкарат десе, Конституция айтканда, мамлекетти философ башкарат депчи. Экономист башкарбайт, юрист башкарбайт, же башкарбайт. Же медик башкарбайт. Алдын көрө билген көсөм башкарыш керек. Ойчул башкарыш керек. Алдыга заманды бир 50 жылга алдыга көрө турган көсөм карагылды акчарган адам башкарыш керек да турабы? Эми Кудай буйрса ошондой келебиз деген ой бар да. Илимге суусап, билимге суусап турган адамдар башкарганда Кыргыз кандай оңолду турабы? Ошолордун саркындысы менен эле жашап келатпайбызбы азырчы? Биз азыр өзүбүздөн мындай чыкпай атпайбы? Жакшы укмуш деген нерсе чыга элек да. Ким десе Чыңгыз, ал Чыңгыз бизден мурунку неме болуп атат. Ким десе тиги Касым Тынстанов анан тиги Ишенер Арабаев анан неме айтып атпайбызбы? Турабы? Алар көз өткөндөн кийин эле баркын билдик да. Ошондо билген жокпуз. Ошондо алар дагы неме камады, талкаланды. Алар кантип репрессияланды. Өзүбүздүкүлөр эле атайын улут же Дагыр Демке деп сатып ишти. Андайлар көп. Бирок азыр биз мисалы үчүн өткөн чагыбыз учур чак. Биз Чыңгыз Мамаевдин баркын билели, Түгүлбай Казаковдун баркын билели. Момундай сонун кишилер бар, алардын баркын билели. Аларды барктап, аларды көтөрүп, мына тарыхты биз жаратабыз. Биз тарыхпыз, ар бирибиз тарыхка салым кошуп атабыз. Бул программада тарых болуп калып калат. Биз чачыранды болуп калдык азырчы. Чачабай биригебизеби? Эми мына акындар өзүнчө жүрөт. Ырчылар өзүнчө жүрөт.
жазуучулар өзүнчө жүрөт, манасчылар өзүнчө кетти. Туурабы? Биз бириге албай атабыз. Биз маданият адамдар бириксек, анан маданияттуу сүйлөсөк, маданияттуу иш алып бара баштасак, анан бизде эришет да. Биз элди ээрчип калбадыкпы? Биздин мамлекет убагында аркасында чыдап койбоду. Шөлбүрөп, жыртык теш кийип, элдин аркасында турсаң, сени ким ээрчит? Туурабы? Өзүбүздү өзүбүз багып келатат да маданият. Бирокчу эл хайп ушуну хабат айтып атат. Мону кылсак эл күлөт экен дебейчи. Биз өзүбүз бир маданият фонун жаратсак, анан ушундай бийик нерсени берсек элге, руханий азык берсек, анан эл ос тийип көрөт. Буунку жакшы экен. Деп анан ушундан жейиличи, руханий жактан жакшы болот экен деген нерсе келет. Жанакы Жириновский дагы кыйын киши эмеспи? Беле. Ошо киши дагы жакшы айткан. Булардын баарын камаш керек депчи. Эмнеге? Анткени бүт баарын камаганда, Пушкин да камаганда, мисалы үчүнчү. Бир нерсе чыгыш үчүн булар курсага ток деген да. Курсага ток депчи. Кыйноо, азапты тартпаган адам жыргалчылыкта курсагың ток эле мынтип эле жашап жүрөсүң, сен эмнени билесиң? Эмненин кадырына, эмненин баркына жетесиң? Жан дүйнөңдө төңкөрүш болбосо, өзүң айткандай, сиз дагы деле төңкөрүшү жок эле келип берсиң дегендей азыр айтып атпайсыңбы? Жан дүйнөңдө төңкөрүш болгон кезде гана чыныгы чыгарма чыгат экен да. 100% туурабы? Калпы жок. Окуган китебиңдин 10 эле проценти, 20% мындай көркөм болсо, анда 100% ал калп дейт го. Ошо сыяктуу 100% чындыкты айтышыбыз керек да. Чыңгыз мырза, атайын келип бергениңиз үчүн, көкүрөгүңүздү бөлүшүп бергениңиз үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эр жигиттин башына келет экен андай бирде жөө жүрөткөнбүз, төмөн эткенбиз. Бул адам баласына келип кете турчу нерсе. Эң башкысы өздүгүңүздөн тайбаңыз, күчтөнүңүз, курчтаныңыз. Анан мурунку Чыңгыздан дагы күчтүү Чыңгызды, күчтүү ролдорду, күчтүү образдарды, мындай курчтукту күтөбүз сизден. Чоң рахмат, Надир ака, өзүң дагы ушу көңүл бөлүп атайын ал акбал сурап, мен жан дүйнөм менен бөлүшкөнгө сага да чоң рахмат. Сени дагы кыргыз эли сыйлайт, сүйөт. Сенин да фанаттарың бар. Ошол эле фанаттардын ичинде мен да бармын. Жакшы көрөм сен мындай эфирлериңди дайыма көрөм. Аман бол, бар бол. Элге кызмат кылалы. Эл аман болсун, жер аман болсун. Элибиз бүтүрөбөсүн, жерибиз титиребесин. Кудай буйрса, биз каалаган, биз көксөгөн, биз тилеген ошол мамлекет болуп, элибиз ошондо бакубат, ошонун ичинде бакубат, байгерчилик менен жашаган жакшы элдерден болсун. Тилектерибиз орундалсын, оорубайлы, ден соолукта бололу, баардык нерсенин баркын билели. Баркыбызды билип жашайлы, ишинде ийгилик болсун. Өзүң дагы күчтөнө бер. Рахмат. Ошондой эле күчтүүлүктү каалайм мен сага дагы, энергия каалайм көптөгөн чыгармачылыктан өзүңдү дагы көп ар тараптан өнүгө бер, өсө бер. Тилегим ошол. Ыраазымын. Урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү, сиздерге дагы программа жакты деп ойлойм. Пикирлериңизди сөзсүз түрдө калтырып коюңуздар. Кайрадан жолукканча аман туруңуздар.